لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Ушул сыяктуу ачууланууда, сабырсыз болууда, болбогон нерсеге жана бат-баттан ачуу келгенде эмне кылуу керек? Бул ачуунун бат келүүсү, же болбосо сабырсыз болуу, же болбогон нерселерге ачуулануу, бул руханий орунун, мындайча айтканда, көз тийген, сыйкыр, жин тийгендин эң чоң белгилеринин бири болуп эсептелет. Эми бул учурда эмне кылуу керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге 3 эрежени үйрөтөт. Биринчиси, качан адамдын ачуусу келгенде ал ауду биллахи минеш шайтонир раджим деп айтуу керек. Анткени бул ачуулануу, сабырсыздык сөзсүз түрдө шайтандан болот. Биринчи шайтандан коргонуу суроо керек. Экинчиси, ошол абалдан чыгып кеткенге аракет кылуу керек. Кайсыл учурда ачуусу келе турган болсо, ошол абалдан кетип калууга. Пайгамбар бир хадисинде эгерде кимде ким ачуусу келе турган болсо, анда ал унчукпай калсын дейт. Дагы бир хадисте ачуусу келе турган болсо, анда ал отуруп алсын, эгер анда дагы ачуусу келип атса, анда ал жатып алсын деп айтат да. Ал эми үчүнчүсү, даарат алуу керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде ачуулануу, бул ачуунун келиштиги бул шайтандан. Ал эми шайтан оттон жаралган дейт. Эгерде силердин кимиңер ачууңар келсе, анда ал даарат алсын деп айткан.